Эмнеси жакшы черешня дүние жүзүндө эң баягындай жакшы көрүп жей турган мөмө жемиштердин бири. Черешнянын кардары дайыма болот да. Черешнянын кардары дайыма болот. Анан черешнянын дагы бир жакшы жери черешняны сактабайсың. Мисалы үчүн алма отургуза турган болсоң, ага холодильник керек. Холодильник келип анан баасы чыгып, өзүнүн немесин баягындай расходторун актагандан кийин аны сатып баштайт алманы. А черешнянын эмени кокон гүластын кардары дайыма бар. Анан дагы бир жакшы жери черешняны мисалы үчүн берки алмага караганда көп уходу жок. Себеби дегенде алманын обрезкасы көп болот. Эмеси эң эле жакшы мен ушул кыргызстандыктарга ушул алмага караганда кокон гүласты сунуштайт элем да. Кокон гүластын азыр жаңы сорттору келген. Кокон гүластын жаңы сорттору келген. Алар деген нарында деле өсө берет, ат башы, Кочкордо. Алар Баткенде да боло берет. Ошо Самит, Регина, Бигаро Бурлат, Кордио деген сорттор келген. Орело деген сорттор келген. Ушуларга көңүл бөлүп туруп, сорт тандоодо дагы адашпаш керек да. Бир аз, мисалы үчүн, суугураак жерге бир сорту бар, ошонун өзүнүн немесин, инструкциясын карап, окуп чыгып, анан ошого жараша айдаш керек. Канча рахмат алып келет. 1 гектардын эсептерин чыгара алчы, 1 гектардын. 1 гектарга эми болбоду дегенде 1200 көчөт батат. 1200 көчөт батат. Эми азыркы мына базар экономикасынын немесине караганда азыр көчөттүн сапаттуу көчөттөр $5 да. $5000 эмеге кетет. Көчөт. Анан айланасын тоскону кетет. Бир $2000 айланасын тососуңар. Адан сырткаран капельный коесуңар $3000. Анан кийин кудум эле ошо алманыкындай кылып туруп, буга дагы баягындай шпалер коюп, стойка коюп, анан үстүн сетка менен тосуш керек. Себеби дегенде буну черешняны канаттуулар аябай жакшы көрөт да. Бышканда уже бир келсе, үйрөнүп алса, жеп коюшат. Сен эч нерсе ала албай каласың. А эгерде эме болсо, үстүндө сетка тартылган болсо, канаттуулар сетканын астына кириш үчүн, жок эле дегенде 1 ай убакыт кетет да. Адаптация болуп, корко берет. Момтуп. Эгерде ошол эле сетканын, мисалы үчүн, бирдемелерди байлап койсоң, үйрөнгөн болсо. Мисалы үчүн, жөнүнө бир мындай жылтырак бирдемелерди коюп койсоң, уже картина бөлөк болуп калат дагы кире албай жүрө берет да. Чымчык болчу кире албайт. Мисалы үчүн, канаттуулар пока ошол жүзүмгө же немеге кирге чейин аябай көп убакыт талап кылынат. Ошо адаптация болуп, коркпой кирип, ошол черешняга жеткичи. Ошол үчүн сетка тартыш керек. Сетканы эмнеден сактайт? Азыр неме кокон гүластарды мындай көрсөңүздөр, тегерек болот дагы, анан бир жеринде точка отуруп, даже сөөгүнө чейин карарып кетет да. Мынтип баана бир неме болуп, яма болуп. Ал жерди мөндүр урат да. Мөндүр ургандан кийин ошол жер өспөй калат. Ошол жерден гиндиктей болуп кирип кетет ичине. Ошол сактайт. Жаандан сактайт. Бул аябай нежный болот да. Эмеси, оболочкасы. Ошол урганда эле уже восстанавливать этиши өтө кыйын. Сетканы сөзсүз тартыш керек. Анан ошол капельныйды коюш керек. Капельный койбой турган болсо, көчөттөрүңөр мисалы үчүн ылдыйдагылары уже түшүнгө кирбей туруп, бияктагысы уже түшүнгө кирип калат да. Равномерно. Анан дары салганда дагы капельныйдын нерси жакшы, сразу кете берет. Анан тергенге дагы оңой. Тергенге портердин үстүнө туруп алып эле, мисалы үчүн эки портерди эки жагынан жибере турган болсо, туруп алып портердин үстүнө тере беришет да. И сразу ошол жерге жүктөп портер алып чыгып кете берет. Ящиги менен. Ошол черешняны эккени аракет кылыш керек. Эми жакшы алманы өзүнүн убагында бышкан кезде сата турган болсо, алса эми максимум 35 сом алат да. А бышкан кезде черешнянын баасы, мисалы үчүн, болбоду дегенде 60 сом. Жакшы сортун эгип, сортовой плюс 28 кылып чыгара турган болсо, бул черешняга бир эле Кытай муктаж эмес. Черешняга эгерде биз договорлорду составлять этип, жакшы мыйзамдарды киргизип,
ошого мынау черешня менен иштегендерге бир жеңилдиктерди берип, ошол черешня бакты өзүнүн эмесине коюп алгандан кийин биздин мамлекетибиз өзү посредник болуп чыгып туруп, дүйнө жүзүнө ошол биздин эмелерди сатса болот да. Анан кийин эмнеси жакшы черешнянын? Мына эң биринчиси Баткенден пышып баштайт да. Баткенди сатып келе беребиз, тиги нарыңга чейин уже бир ай черешня сезон болот. Ошол кезде черешня гүлдөгөн кезде баардык туристтерди бир алып келебиз. Бак жаман сонун гүлдөйт да бул дагы. Сакура гүлдөгөндөй. Сонун. Ошол кезде аябай фестивалдарды өткөзүш керек. Анан черешня бышкан кезде дагы фестивалдарды өткөзүш керек. Черешня фестивалдарды. Азыр туристтерди привлекать эткен неме алганы. Бирок бунун баардыгы баягы эле мен айткан той чөптөрүн алып келмейин бул нерсе чечилбейт. Себеби дегенде, эгерде биз той чөптөрүн алып келе турган болсок, эң биринчиден биз баягы черешня отургуза турган жерлер бошойт. Кадимкидей бошойт да. Той чөптөрүн алып келе турган болсок, малдардын баардыгы фермага кирет. Мал эң биринчи разносчик баягы инфекция. Мал. Баягы, мисалы үчүн бир жерден жейт, кишечниğine барат, 300-400 километр мисалы үчүн бирөө сатып алат, ошол жака барып туруп, буяктагы щитовка, паразит бардыгын мисалы үчүн нарындан сатып алган мал мисалы үчүн эмеге келип ошко союла турган болсо, ошол жерде чыгып кетет немеси. А фермада боло турган болсо, ферманын эң жакшы эмеси, эң биринчиден бизге ошол дүйнө жүзүндө азыр эме болуп атат да. Парниковый выброс, вредный выброс болуп атат. Биздин дагы Кыргызстандын дагы вредный выбросы аябай көп. Себеби дегенде бизде мал көп. Ошолордун баардыгы талаада, жайлардагы ошол эмеден алар таштаган кыктан пар чыгып туруп, ошонун баары топтолуп туруп атмосферага, загрязненияга биз дагы өтө чоң салым кошуп атабыз да. Ошолордун баардыгы токтойт эле. Эми кайра черешняга келели азыр. Башка темага кирип кеттик. Черешня боюнча айтып бүтүм го эмнеси. Ошол мисалы, ошо кайсы жылы кирет, канча жылда кирет? Эми мындай, 3-жылы уже түшүмгө кирет. Мисалы үчүн 2018 отургузсак, 2018 бир жыл жашайт, 2019 бир жыл, 2020 уже түшүмгө кирет да. 3-жылы түшүмгө кирет. 1 гектардан канча алса? 1 гектардан эми мындай 5-жылы уже 40 килограммга чыгат. Анан ошоду көбөйүп кетет. 150 килограммга чейин. Жок, гектарынан. Гектарынан 1000ден неме алсак, это бир болот дегенде 40 тоннадан деп коелу. Бир эме канча жыл түшүмгө түшүргөн? Бир мына азыр эм 21ден башталса ошол 2021ден бере баштаганда ошо канча 4-5 жыл береби? Неменин кокон гиластын жашоо немеси эменикине караганда бир топ жогору. Алманыкына караганда бир топ жогору. Болот дегенде бир 30 жыл кызмат кылат да, болбоду дегенде. Ошондой. Эми уходко карайт, караш керек. Муну тынбай. Чыгашы да, по-моему, дорогой, Черешнянын чыгаштары баягы эмеге жарайт да. Мебелге. Мебель тылгого билбейм, баягы мындай копчение, мындайга ошого жарайт экен. Эмеси. Анан жыгачтан дагы бул эң эле кызык жери бул черешнянын өзү. Черешня өзү өтө мындай. Азыр мисалы Ошто эң көп алгандар барбы? Мындай. Кадамжай, Үч Коргон жактарда кимдер бар ушу черешня менен жакшы ийгиликтүү иштеп аткандар? Ошо немеде Араганда Адылбек деп кайра-кайра телевизордон көрсөтүп аткан. Ошолордун 6 гектары ошондой черешня багы бар экен. 200 алып Кытай, Ооба, 200 мен өз көзүм менен көрдүм. Ошолордуку эң баягы масштабный болгону эле ошол жерде да. Үч Коргон жактачы? Үч Коргон жакта бардыгынын өзүнүн үйүнүн огородунда. Эми Үч Коргондо эң көп дарагы бары 100 дарагы бар да. 100 дарагы бар. Ал дарактар мисалы үчүн 500 килограммга чейин берет. 500 килограммга чейин берет. Ошондой 40 жылдык, 50 жылдык дарактар алар. А биздики, биз азыр сунуштап аткан көчөттөр булар мындай полукарликтен кичинерээк, карликтен бир аз чоңураак да. Эми 27, эми 29 болуп эсептелет булар. Ошолор сунуштап алганбыз да. Мына мигранттар, чоң мигранттар отурат бу жерде. Ушуларга эмне деп айтасың? Ушулар азыр
Эми буларга өзү мынау Тулган жерине кандай ушуну инвестиция кылса болобу? өзү мына Кыргызстан мына миграцияда жүргөн жигиттердин акчасын мен мигрант жигиттер биздин өзүнүн вазифасын жакшы аткарып атат деп эсептеймин. Мына бул жактагы туугандарына айтар элем, ушул миграцияда жүргөн биздин бир туугандарыбыздан келген акчаны аябай мындай сарамжалдуулуктан дагы өтө мындай битирлик менен пайдаланыш керек болуп атат да. Себеби дегенде бир жылда булар 1,5 миллиард доллар вложение кылып атат биздин Кыргызстанга. Башка андай инвестор жок. Андай инвестор жок bizde. Ошол акчаларды, келген акчаларды биз эмне кылып атабыз? Чайканада аш жеп атабыз. Дагы бир жакта мындай бир той бир керексиз бир жөрөлгөлөрдү жасап, бидаяттар жасап, ошол акчалардын баары кирип кетип атат. Анын кереги жок. Эми азыр мына биздин бийлик төбөлдөргө мына Тажикстандагыдай кылып эле бизге деле ошондой бир стандарт киргизип берсин деп суранарды. Тойлорду дагы, жамандык жакшылыгын дагы ошондой кылып койсо, бир аз токтойт эле. Себеби дегенде мыйзам жол бергендей кылып, мындай ошолорду өткөзсө жакшы болот. Жөндөн ысрафкерчилик да. Азыр канча акчаларды келип атат, иштеди, ал бала барды, 20 жашында, 18 жашында барып иштеди, 5 жыл, 6 жылда ал жерде ал ден соолугун коротуп үйгө келсе, үйдө эмне болот? Үйдө баягы эчтеме жок да. Ошон үчүн мына биздин туугандарга айтар элек, анан балдарга деле аяктан акчаны салып атканда бир максаттуу бир эмеге салса дейм да. Апа, ата, мону алып койгула, момундай кылып койгула деп бир мындай сурануу менен, максат менен салса жакшы болот эле. Анан биздин мына Борбор Азия багбандар биримдиги деген телеграм группабыз бар. Анан кийин эме деген группабыз бар, экология активисттери деп. Мына багбандар биримдигинде биз бак кылганга үйрөтөбүз, ал жерде өзүбүздүн специалисттер бар. Экология активисттерине биз сөл жылан багыканды үйрөтөбүз. Анан фермерлер деген группабыз бар. Ал жерде мисалы үчүн малдын асылдуулугун жогорулатып, анан мына той чөптөрдү изилдөө, ошонун аркасында мындай кичине жумуштар болуп атат. Ал жерде анан дыйкандар деген группабыз бар. Ал жерде алгылыктуу иштеп жүрүп атат. Ошого миграцияда жүргөн туугандарыбыздын бардыгын айтар элем, келиңиздер туугандар, ушул эмеге кириңиздер. Биздин группаларга кирип, өзүңөргө бир керектүү бир маалыматтарды жыйнап эртеге келгенде, мына бизге жолугуп, же болбосо ошол биздин региональный биздин адистерге жолугуп, мына иш баштай турган болсоңуздар, оңой эле мындай кирип кетесиңер да, немеге. Ошого мына ким кто предупрежден, тот вооружен дейт да. Азыр ким маалымат менен неме кылса, владеть этсе, ол мисалы үчүн дүйнө менен владеть этсе болот да. Маалымат айдыңында мына биздин мына ушул YouTube иштеткен, канал иштеткен инилериме дагы айтар элем. Мына ушул Facebook'та дагы мына блогер болуп мындай жүргөн блогердин жылдыздарына дагы айтат элем. Көбүнесе ушул баягы мына Кыргызстанга пайда келтире турган, каерде болсоңор дагы, Кореядабы, Оштобу, Андижандабы, Баткенде ошол ийгиликтерди ким кантип иштеп атат, канткенде мына Кыргызстан өнүгөт, канткенде таза болот, канткенде бизде мындай башка мамлекеттердегидей мындай жылыш болот деп ошого көбүрөөк көңүл бөлсө. Мына уже 1 жылдан бери айтып атам, Rumix